Töөлөрдүн буттары эмнеге ири? Afrika жомогу. Töөлөрү көп Араб мамлекетинде бир башкача тайлак туулуп, буга чейин башка тайлактар жасабаган нерселерди жасагысы келчү экен. Бир күнү атасына: "Ата, менин учкум келет", дейт. Балам, о төөлөр учпайт. Канаттуу куштар, жарганаттар, чымындар, арылар, көпөлөктөр учат. Кээ бир тыйын чычкандар менен балыктардын учканын дагы угуп жүрөм, бирок төөнүн учканын көргөн эмесмин. Сенин канатың жок, учканды кой. Оюңду өзгөрт, балам, дейт атасы. Тентек тайлак ойнан кайтпай, куштардын түктөрүн, атүгүл каздардын жана өрдөктөрдүн канаттарын топтойт. Түктөрдөн өзүнө канат жасайт. Аларды бири-бирине байлап, тепкич менен бийик мунарага чыгат. Ал жерден өзүн ылдый таштап, канаттарын серпип калат. Эки канаты чачырап кетет. Өзү таштай болуп жерди көздөй кулайт. Бирок аны кандайдыр бир керемет күч колдоп жерге кулабай, мунаранын түбүндөгү кездеме саткан соодагердин кездемелеринин үстүнө түшөт. Ээсинен таяк жебеш үчүн качканга аракет кылат. Бирок жакшы чуркай албайт. Көрсө, мунарадан учуп түшүп келатканда, эки буту эки жакка талтайып калыптыр. Ошол окуядан кийин төөлөрдүн буттары ири болуп калган экен.